Бүгін Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына арналган спорттук мелдеш старт алды. Жарыш 5 өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүнүн жана куткаруу кызматынын арасында өткөрүлүүдө. Катышуучулар мелдештин биринчи күнүндө өрт колдонмо спорттук түрлөрү боюнча күч сынашууда. Муну менен кызматкерлердин шамдагы айлыгына, ыкчамдыгына баа берилет. Азыркы жүгүрүп келген бул немес штурмовой. Пойдем по штурмовой лестнице, учебной башни до 4 этажа. Азыр канча убакытта чыгып жетиш керек негизи? Негизи норматив боюнча 16 секундада. Эрежеге ылайык катышуучулардын кан басымы өлчөнү фельдшерлердин көзөмөлүнөн өтүүгө тийиш. Ошондой эле спорттук иш-чаранын жүрүшүндө техникалык коопсуздукту сактоо талабы коюлган. Давлениясын өлчөп атабыз. Анткени бул чуркаганда давлениясы ашып кетиши же түшүп кетиши мүмкүн. Ошол ыктымалына байланыштуу. Азыр алдын ала биринчи фельдшерлердин көзөмөлүнөн өтөт. Эгер жараса, биз уруксат беребиз. Анан катышуу. Азыр норма экен, жакшы 120-80. Мелдеш 2 күнгө созулуп, командалар футбол, волейбол боюнча да күч сынашат. Жеңүүчүлөргө диплом, акчалай сыйлыктар жана республикалык сынакка жолдомо берилет. Бул негизги максаты спорттук иш-чаранын өзү курамдын ден соолугун чыңдоо, сергек жашоого үндөө жана спорттук оюндарга катышууну чыңалтуу болуп эсептелет. Бүгүн башкармалыктын 6 командасынын арасында өткөрүлөт. Өрт колдомо спорттун түрү боюнча, эртеге волейбол, футбол боюнча өткөрүлөт. Ушу спорттук мелдешке комиссия курамы түзүлгөн. Комиссия курамында 7 адамдан түзүлгөн комиссия курамы, жетекчиси мен, төрагасы болом. Бунун бардыгын толуктап айтып кете турган болсок, бул ар бир өрт куткаруу кызматы, ошо куткаруучулар өздөрүнүн ишин так билип, ошол эле маалда адам өмүрүн сактоодо ушундай тажрыйбалуу мындай спорттук иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө бул ушу мааракеге арналган спорттук иш-чара. Белгилей кетсек, Ош шаарында 2020-жылдын 5 айында 23 өрт кырсыгы катталып, 29 адамдын өмүрү куткарылган. Мындан сырткары 35 жаран куткаруучулар тарабынан коопсуз жайга алып чыгылган. Асен Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.